Sen videoga tartma. Aklar yok. 100 so'mga qiymal atasın. Жоғалып кет. 23 апрель. Кержинка Бакамбаева. Жол жауып машинадан басып отыр. Бақылап. Бегалиев 14 жылга кесилди. Талас Бегалиев уюшкан кылмыштуу топту каржылоо жана түздүү опузалап талап кылуу боюнча күнөөлүү деп табылды. Сот аны 14 жылга эркинен ажыратты. Көкбөрү жана күрөш федерацияларынын мурдагы жетекчиси былтыр УКМК тарабынан кармалган. Көкбөрүчүлөрдүн экс башчысы 14 жылга кесилди. Көкбөрү федерациясынын мурдагы президенти Талас Бегалиев сот залынан камакка алынды. Чүй облустук соту бүгүн 23 апрелде Бегалиевди мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыратты. Бегалиев былтыр уюшкан кылмыштуу топту каржылоого, опузалап акча талап кылууга шектелип кармалган. Ал Кыргызстандын белгилүү балбаны Канат Бегалиевдин бир тууган агасы. Алименттен баш тарткан атанын ойго келбеген жоругу. Нуриза Чынтемирова 9 жыл мурун жолдошу менен ажырашкан. Баласын багуудан баш тарткан атадан алимент өндүрөм деген жалгыз бой эненин таманы тешилди. Себеби бала менен үйдө турган аялдын сот отурумдарга баруусу өзүнчө эле машакаты болчу. Анын үстүнө балага акча бербейм деген күйөөсү 2 адвокат жалдаган. 2 жыл ичинде ошол алимент өндүрүү мага аябай оор болгон, өзүнчө эле мындай лабиринтте өткөн сыяктуу болгон. Анткени ал тараптан баламдын биологиялык атасы тарабынан 2 адвокат иштеген. Менде адвокат жок болгон. Мен жеңишке жеттим деп толук айта албайм, анткени 2 жылдык соттун жыйынтыгында менин балама айлык алименттин суммасы 257 суммасында чегерилген. 257 сом, элестеткиле. Эми мындай ата же энелерге жаза күчөтүлдү. Азыр алимент төлөбөгөн 1000ден ашык адамга издөө салынды. Буга чейин органдарда жаткан иштер прокуратурага өттү. Айтматов, Аким, сиз эме тойго келдиңизби? Сиз тойго келдиңизби эмне? Ылжылыңдап күлүп отурасыз. Дейт, майдан бери жүрөсүңөр да дагы. Ба биздин мамлекеттик органдар мындай кат жазып туруп ыргытып коесуңар болду, анан эмне кылсаңар ошо кылгыла деп. Бизден президентибиз, урматтуу президентибиз эмне деди эле? Инвесторлор биздин артыбыздан жүгөрбөй, биз инвесторлордун артынан жүгүрүшүбүз керек деп. Дагы жол көңүлүңүздөрдү бурам. Ортобу, чаканбы, чоң ишканабы, инвесторбу көлөмүнө карабай жагдайларды түзүп беришибиз керек. Жерди мына чечип атабыз, батыраак чечкиле. Трансформация кылыш керекпи? Тете ким? Ким 3-чү ряд, 2-чи кабат күлүп аткан. Айтматов, Аким, сиз эме тойго келдиңизби? Сиз тойго келдиңизби эмне? Ылжылыңдап күлүп отурасыз. Экономикабызда 9-10% кармаш үчүн бизге азыр инвестиция керек, абдан көп инвестиция керек. Ал силерге да керек, урматтуу акимдер, айыл өкмөттөр. Налог түшөт, жумушчу орун түзүлөт. Пусть рассчитывает на собственные силы. Не нравится, если пускай так сидит. Зашло и сразу. Не надо мне штаны делать уже пачкать. Я не пачкаю, видите, поэтому мешает. Поэтому есть место для коляски специально. Я и так разговариваю. А с женщиной чужими так не разговаривать. Ты не разговаривай так. Указывайте мне, как разговаривать. Ты тоже не указывай нам. Место освободите. Потому что есть правила автобуса. Тем более алжыян эмес сүйлөтөм. Жок, алжыдым, аны сүйлөтөм. Не надо мне сейчас грязную коляску вот сюда. Нет, я могу стоять, просто я буду другим людям мешать. Вот сюда вот зайдите, да, вот сюда, да, сами вот сюда сядьте и все. Здесь вот это. Менго отура берем, Мариса.
Вы всегда стараетесь вот такое место садиться, там никогда не будет вам А здесь вам удобнее, вот полоса вам не надо. Benim bir ürün yok. Buraya niye de söylüyorsun? Кішкене комиссияны өз тасып көреді. Преимущество-то. Негізі бұны складывать етсем, мен төлемеймін, да. Төлесем, я могу не складывать, а на место поставить. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун.